Аларда ушундай бир ар кандай чакыруктар болуп жатат да. Бөлүп, жарылууга, элди үгүттөп, жеке менчикти басып алууга биз кайсы мамлекетте, кайсы мыйзам менен мыйзамдуу өлкөдө жашап атабызбы же бүгүнкү күнү же ушундай беззаконияда жашап атабызбы? Кухня деп ал жерде бир адамды мишен кылып, кийикке охотага чыкканда элдерди үгүттөп, бүгүнкү күнү элдерибиз ушундай бир кыйналып аткан маалда элдерди бир ушундай бир мыйзамсыз жолдорго түртүп аткан соц тармактан чакыруулар болуп атат. Өкмөт эмне уктап жатасыңар? Прокуратура, НВД, ГКМБ дегендер. Обязательно бир адамды басып алып жеке менчигин хаос болушун каалайсыздарбы? Же бир адамды ошол жерден ушундай бир кыйналып аткан учурда бир адамды башкалар уруп, же болбосо бир жаман көрсөтүп, ушундай бир маселе көтөрүлгөнгө чейин күтүп отурасыңарбы? Жеке менчикке уже кол салууга, ошол жерге баргыла, басып алгыла деген чакыруктар болуп атат. Бул эң бир эмнени карап отурасыңар? Эмне уктап отурасыңар? Мен таң калам ушул нерсеге. Да, мен дагы жанагы мыйзамсыз байыган адамдарга мен да каршымын. Ушулардын аты аталып атат. Эмне үчүн? Буларды текшербей атасыңар.